Достым бардығы сіз айтқандай болсын. Шындығында Құдайым қандай күнді берсе, біз ошондой күнгө татыктуубуз да. Құдайым күнүгө эң сонун күндөрдү берет. Ошондуктан сиздер ал күнгө, ар бир күнгө, жаркырап жайнап атып аткан күндөргө, таңга бардыңыздар, татыктуусуздар деп ойлойм. Андан бери канча күндөн бери сонун сабактар болуп атат. Сиздер ошолордун баары сиздерге сиңиримдүү болсун. Бул ар бир сабактын өзүнүн мааниси, маңызы бар. Ошондуктан сиздерге жашоодогу бактылуулукту, ийгиликтүү күндөрдү каалайм да. Андан эмесе өзүңүздөрдү байкап көрсөңүздөр, или сиздерди курчап турган адамдарды деле мындай бир мындай байкоо жүргүзүп көрсөңүздөр, көп адамдардын мындай кандайдыр бир өңүндө мындай кубанычтар, мындай жакшы сезимдер болгон адамдар болот да. Татынакай көрүнөт сиздерге. Ошол сыяктуу кээ бир адамдарда байкасаңыздар мындай аябай жини келген, кабакты бүркөгөн, что-то мага эч кимдин кереги жок азырынча, мен жиниме тийбегиле деген сыяктуу мындай абалда болгон адамдар да болот да. Бул ар бирибизде болушу мүмкүн, болуп калган учур да болот да. Кээде бир өзүңүздөрдү чалыккан, мындай шалдырап, чарчаган убактарды байкайсыздарбы? Ошондой абалдар да болот да. Ар бир адамда бир кандайдыр бир башкача бир абалдар болушу мүмкүн, сезимдер болушу мүмкүн. Бул эмнеден деп ойлойсуздар? Мисалы, кээ бир маселелер чечкенде бир кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн, же болбосо бир кандайдыр бир иштериңиздер бүтпөй, такыр эле ушул иш, жумуш кечке чейин бүтпөгөндөй сезилип эле ушундай абалдар болушу мүмкүн. Канчалык мындай аракеттенип ушундай десе, бир нерсени кылайын десеңиз деле, бир кандайдыр бир тоскоолдуктар болушу мүмкүн. Ушундай моменттер болгонбу сиздерде? Ушундай учурлар аябай көп болот. Биздин жашообузда ар кандай нерселерге, биз ар кандай тоскоолдуктарга жолугушубуз мүмкүн да. Ошол сезимдер, ошол абалдарды кандай сезсе болот? Булар бизде деген жогорку жана төмөнкү вибрация деп коет да. Жогорку жана төмөнкү абалдардагы бир адамдардын бир сезимдери бар да. Сезимдери или бир жашоо турмушунда бир кыйынчылыктар боло бериши мүмкүн да. Ушундай абалдар аябай көп кездешет. Бул адамдарда жогорку жана төмөнкү вибрация деген ошол абалы да, абалы адамдардын абалы. Кээ бир адамдар ушундай кубанып, сүйүнүп, ушундай бир сонун бир кыймыл аракетте болушат да. Булардын бардыгын тең көпчүлүк айтат ушу энергиядан депчи. Эмне үчүн энергиядан деп ойлойсуздар? Энергияны бирок адамдар өздөрү мындай кармалап көрө албайт, бирок мындай сезет да. Чарчаңкы сезип, эртең менен өзүн кээде кечинде, кээде түштөбү, кээде ошол күнү кечке чейин, эртең менен кечке чейин ошондой абалда жүрө берет да. Ошол абал чындыгында сиздер ойлогондой эле энергиядан да болушу мүмкүн да, энергиядан. Жашоодо негизи баардык нерсе эмне болбосун баардык энергиядан турат да. Жакшы жашоодагы, кыйын жашоодагы баардык энергия менен байланыштуу экен чындыгында. Бүт баары тең биологиялык энергия менен мындай ишке ашат экен да. Биздин ошо кыймыл аракетибиз биздеги толуп турган энергия менен ишке ашат экен. Ошондуктан бизде ар кандай учурлар болушу мүмкүн да. Мисалы, биздин жашообузда ар кандай маселелер чечилбей калса, ошону чечкенге кыймыл аракетибиз, ушул өзүбүздүн турган турпатыбыз ошол аябай эме болот да, бизге мындай мотивация бергендей болот да. Ошон үчүн каалаган бир кандайдыр бир максат коюп алган болсоңуз, ошол максатка жетиш үчүн, ошол жака багыт алыш үчүн сизде ошондой вибрациянын болушу керек да. Жогорку вибрациянын болушу керек. Эми муну майдалап түшүнүп көрөлүчү. Биз мисалы ошол негизи адамга баягы энергия бул деген куючу май сыяктуу да. Машиналарды биз деген кадимки эле бензин менен куюп, же болбосо солярка менен куюп толтуруп, ошонун
айдаганына мүмкүнчүлүк беребиз да, машина айдалып иштешине мүмкүнчүлүк беребиз. Ошол куюучу майы, бензин же солярка же болбосо ар кандай жана мотордун майлары, ошолордун баардыгы тең ошонун жүрүшүнө аябай жардам берет да. Адамда болсо ошол сыяктуу эле куюучу май деп элестетсеңер болот. Ошондой энергия болуш керек да сиздерде. Ал энергияны бул адамга күч берип турат, жана ишиңизге аябай кадимкидей жардамчы, жөлөк, таяк деген сыяктуу болуш мүмкүн да. Бирок ошол сезимдер, адамдагы ушундай энергия сыяктуу болгон сезимдер бул эки түрдө болушу мүмкүн да. Сырттан жана иштен деп коет. Мисалы сырттагы бул сырттагы адамдын тулку боюнун өзүнүн мындай эмеси да, кыймыл аракети. Тулку боюна тийгизген таасири, мисалы сырткысы же болбосо дене деп коебуз го, дене, тулку бою деп коебуз. Ошол денедеги сезимдер, мисалы кээ бирде ушунчалык бат-бат кыймылдап, денең аябай мындай бодрый деп коет го, мындай аябай мындай күч кубаттуу болуп, ушунчалык бат-бат кыймылдап, бат-бат бир нерселерди кылып, ушундай абалда болгон учурлар болот да. Бул ушул сырткы энергия да. Бул сыртка, адамдын сыртта өзүнүн бир кандайдыр бир мындай күчкө толуп турган маалы деген сыяктуу да. Ички болсо бул деген ички жан дүйнө, биздин жүрөгүбүздөгү ички дүйнөбүз да, жүрөгүбүздөгү ички дүйнөбүз деп койчу, түпкү сезим деп коет. Түпкү сезимдер бул духовный жактан, мындай ички жаратылышыбыздан таарыныштар балким болушу мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир ойлор менен постоянно алакты болуп, көз каранды болуп, сарсана болуп, бир нерселерди кечке эле ойлоно берип, качанкы бир болуп өткөн окуяларга бир нааразычылыктарды баарын эстеп, кыйналып, түйшөлүп, ушундай бир абалдарыңыздар болду беле? Мисалы ар кайсы сарсана болуп, качанкы бир нерселерди эстеп алып, же болбосо бүгүн бирөө бир нерсени айтып койгон, ушундай убактарда баягы жүрөгүңүздөн ички уйгу туйгу болуп, кээ бириңиздер может быть балаңыздарга сарсана болуп эле каякта баягы тиешеси жок башка бирөөнүн жашоосуна кийлигишип, ошону ойлоп, ошо менен переживание болуп, негизи ички сезимдерибиздин баары тең уйгу туйгу болгон учур. Ошол сезимдер, же болбосо аябай бир балалуу болуп, неберелүү болуп, балким кандайдыр бир жакын адамыңыздын бир кубанычы болуп, же өзүңүздө бир сонун өзгөрүү болуп, ушундай сүйүнүп турган, ушул сыяктуу сезимдердин баардыгы тең бул ички сезимдер. Булар ички энергетиканы түзөт, адамдын ички дүйнөсүн көрсөтөт да, чагылтат. Ушундай сезимдерди биз эч качан көрө албайбыз, бирок ошонун баарын тең биз сезип турабыз да. Сезип турабыз. Ошол сезимдерибизди жогору жана төмөн түшүп атканын биз анализдеп да алсак болот да. Жогору төмөн түшүп аткан. Мисалы, кайсыл учурда биз ушул төмөнкү вибрацияда болуп калабыз. Кайсыл учурда, мисалы, кандай абалда биздин энергетикабыз аябай мындай слабый болуп, же болбосо аябай мындай түйшөлүп, кыйналып калган учурлар болот. Төмөнкү энергиядагы адамдардын негизи денеси оор болуп, же болбосо көңүлсүз, депрессияда болуп, баарына жини келип, жалкоолонуп, эч нерсе кылгысы келбей, ушундай абалдарды берет да. Төмөнкү энергия, же болбосо бул кайсыл учурда болот? Денеси чың, ден соолукта болуш үчүн, энергияны сактоо үчүн ошол эмнелер бизди шалдыратып атат, эмнеден биздин алуу күчүбүз кетип атат, ошону да байкап алсак болот экен да. Болот. Мен да ошону сезем. Кээде бир ушунчалык эч нерсе кылгым келбеген убакыт болот. Ошол моментте эмнелерден болду, ошону анализдеп, ошол баягы акы жүкүсүн билип алсак болот экен да. Мисалы, мунун эң негизги себептери эмнелер? Эмне үчүн төмөнкү вибрацияда алыбыз жок, иштегибиз келбей, көңүлүбүз чөгөрүп, ушундай убактарда келебиз. Бул көбүнчө даттанган, же болбосо бир нерсени аткара албай, ушинткен мындай курчап турган адамдардан да болушу мүмкүн да. Негативдүү адамдар деп коебуз аны. Барбы ушундай жакындарыңыздар?
арызданып эле, өзүнүн жашоосунда бир кыйынчылыктарды кечке айтып эле, наалып эле, кечке эле сизди баягы мете курт сыяктуу да алманы жеп кетет го курт. Ошондо алма акырынан отуруп чирийт да. Адамдарды да ошондой негативдүү адамдар сиздерди ошондой абалга алып келет экен да. Көпчүлүк эле мисалы ар жакта мисалы кошунасына таарынып алып деле келип эле ошо кошунасына таарынып калган эмелерин айтып берип эметсе сиздин эмеңиз, энергетикаңыз кадимкидей ошого деп аны менен угуп отуруп, ошондон дагы сиздин энергетикаңыз төмөндөйт да. Негизи андай адамдар жоопкерчиликти башка бирөөдөн издей берет да, өзүнөн эмес, именно башка бирөөгө жүктөп салышып эле ошолордун эле айтканын айтып эле ушинте беришет. Сизге көбүнчө баягы жардам сурап келишет да. Жардам сурап, мага монтип жардам берип койбойсуң, эми момундай болуп атат деп эле арызданып, ошо сизден жардам күтүп эле, сиздин поддержкаңызды, колдооңузду күтүп эле ушундай ажыттанып келе берет да. Негизи ар бирибизде болушу мүмкүн ушундай көрсөткүчтөр. Бул башкалардан эле эмес, өзүбүздө деле ошондой негативдүү болушубуз мүмкүн да. Анан экинчи түрдө болсо, мисалы бүтпөй калган иштер, кээде муну жазайын деп баштайбыз дагы, анан кой, муну жазбай кое турайынчы, эртең жазайынчы деп калтырып коебуз. Мисалы билимдүү болгон адамдар өзүнүн бир кандайдыр бир проектисин түзүп же ушинтип жазып баратып эле, анан кийин эртең жазайынчы деп, анан эртеси күнү ошо көчө күнү бүтпөй калдым эле, кой ошону жазайын деп. Көбүнчө аял заты бизде үй жумуштарын эле ойлой беребиз да. Бүгүн үйдү жыйнап жетишпей калдым, бир эле комнатаны араң жыйнадым, эртең жыйнайын деп калат да. Эртеси күнү болсо туруп алып, көчөнүн башка комнаталарды жыйнабай калдым эле, кой жыйнайын. Ушундай кирлердин баары толуп кетиптир, ушуну жууп бүтүп коеюн. Анын баарын кургатып бүктөш керек. Мына ушундай болуп эле өзүбүздүн күнүмкү жумуштарыбыздын баарын тең бүтүрө албай эле, анан ага деген кээде кыла турган ишибизди көпкө чейин созулуп кетсе, кечке эле ошо алагда болуп эле ошого сарсанаа боло беребиз да. Мына ошол учурдагы бул бүтпөй калган иштердин адамдын энергиясын аябай мындай соруп алат да, адамдын абалын аябай начарлатат экен да. Анан көпчүлүгүбүз телевизорду көрөбүз, мисалы интернетти көрүп алабыз, ар кандай адамдардын ар кандай проблемаларын угуп алабыз ошол эмеден, телевизордон же болбосо СМИден ар кандай бир информацияларды угуп алып, ага кийип кепчибиз. Канча бир авария болуп, ушундай болуп калыптыр, анан кийин адамдар ушундай бир шаарда мындай окуя болуп кетиптир, башка мамлекетте ушундай суу каптап кетиптир, монча киши өлүптүр деген сыяктуу ушундай негативдүү информацияларды кабыл алып алабыз да. Терс жаңылыктар, кинолор, кадимкидей биздин эмебизди, жашообуздагы өзүбүздүн энергиябызды аябай түшүрө турган нерселер. Сарсанаа боло беребиз, кейбиз алардын жашоосун ойлоп калабыз. Кинонун жаман проблемаларын мээбизге, түпкү сезимибизге сактап, ошого кейбиз ички сезимдерибиз менен кээде бирөөлөргө айтып берип ошолордучу. Ушундай сезимдердин баары тең чындыгында биздин ошол вибрация абалыбызды төмөндөтүп салат да. Анан кээде чечкинсиз болот да. Мисалы бир нерсени айтайын деп коет да, аны айта албайт да. Көбүнчө ушул чечкинсиздик менде мурда бар эле да. Кээде отуруп алып, ушундай кылайынчы деп, анан бирөөгө айтайын деп айта албай калып калчумун да. Мисалы жакындарга или ушу жакшы немелерге, мисалы сүйлөшүп, кеңешип, ошону айтайын деп атып айтпай калсам эле, ошону эртеси күнү кечке эле көчөнү айтып койбой, баягы күнү айтып салбай ошентип эле кап деп эле өкүнө берем да, кечке өкүнө. Ушундай убактагы бул ошол моменттерге кейип, ошол өтүп кеткен нерсе ошол убагында айтылбай калганына сарсанаа болуп, ушинткенде дагы адамда аябай вибрация төмөн болуп кетет да. Анан кээ бир учурлар бирөөлөргө жакшы көрүнүү, ыңгайлуу болуу деген сыяктуу да. Мисалы бул айылда аябай көп болот. Мен да айылда жашап келгем, ошондуктан айылда аябай көп келиндер чогулуп, мисалы тегерек чет кошуналар барып кызмат кылып коюш керек да бирөөнүн үйүнө. Мисалы ар кандай моменттер болот.
кызмат кылганга келгенде эле баягы барып кечке коюдун боорсук бышырышып койгон кой кесмесин бышырышып берип коелу, кой уят деп эле баягы бир кандайдыр бир сезимдер пайда болот да. Анан ошол кой кошуналарды кылбай койду деп айтат го дегендей сыяктуу ушундай бир моменттер болот да. Же болбосо бир абалдар болушу мүмкүн. Жакшы көрүнүш, бул таарынып калбасынчы, кой ошонун эмесин эметип коеюнчу, жардам берип коеюнчу, таарынып калбасын. Жакшы көрүнүп ошого мисалы кой мен поддержка алып мынтип эметейинчи деп коебуз дагы, ошол жардам берип атып эле анан кийин өзүбүздүн кечке ошого чарчап, кыйналып, анан өзүбүз эле ошонун мындай энергиясын чарчап эсибиз ооп ушинтип калган убакта өзүбүздү сезебиз да, ошондо билебиз. Демек бирөөгө жакшы көрүнүп, бирөөгө ар кандай бирөөлөрдү колдоп, алардын оюндагыдай кылып берип отуруп, анан кийин көп нерсени өзүбүздөгү энергетикасын түшүрүп жибергенибизди байкабай калабыз да. Баары бир кандай эме жакшы нерселерди кылып, баягы өз через не могу деп коет го, муну колумдан келбейт дегенге карабастан аябай болушунча чайнап, усулукка тоңуп, ысыкка күйүп, оокат кылып деги эле бир эч кимге жакпайбыз да. Бирок аны деле бир аз колдошсок болот. Бирок мынчалык баягы бизди бар эртең менен кечке чейин жүрүп алып ошол жерде жардам берем деп кыйналып жүргөндөр да бар да. Мисалы эми бул аял затыныкын өзүмдүн башымда эле өткөндөрдү айтып атам да. Бирок бул минтип деле эч кимге жакпайбыз. Анан кийин сарсанабыз, мен ушинтип оокат кылып берсем, анан кийин мени жаман көрүп эле мага такыр ыраазы болбой койду деп анан нааразы болуп баштайбыз да. Анан ошондо карачы көчөнүн моунун баарын жазадым эле, мен буга деген моундай кылып жардам бердим эле, ага мен мынча акча берип ошого колдодум эле деп туугандарыбызга нааразы болуп ушинтип эле баштайбыз. Мынтип эч кимге жакпайбыз дагы, балдар баалабай да коет да. Мисалы көп эле жерде ушундай. Кээ бир адамдар болсо байкасаңыздар өзүн кабыл албайт. Мен мисалы жаш кезимде мынтчимин да. Менин үй бүлөмдө экөө тең татынакай болчу да. Эжем болсо мисалы ак жумал, чачы да мындай коюу, аябай мындай жакшы татынакай болчу да. Анан сиңдим да өзгөчө татынакай болчу. Аны мындай эмне деп койчу эле, жана өзбектерде эмес, бир ырчы эме бар эле, атын унутуп калдым. Ошого окшоштурчу татынакай деп. Анан эле ортодо мен болчумун да. Мен өзүмдү мындай бир мындай сулуу эмес элестетчү элем да. Анан мен апам айтып калчу эле да, ушул кызым төрөлгөндө аябай татынакай, каш көзү капкара, жакшынакай эле кийинип эле, көз тийип эле ушинтип калды десе эле ошол мээме кирип калыптыр да. Анан мен үйдө эң мындай эмеси жок деп элестетчимин. Көрсө бул нерсе эң жаман нерсе экен да. Анан кийин унутулуп эле калды. Анткени ал бала кездеги айтылган сөздөр ошол кабыл алынып калат окшойт да. Анан кийин унутулуп калды да. Көрдүңүздөрбү, мына ушинтип адамдар, мисалы мен өзүмө кээде нааразы болуп кетип, мен эле райсук төрөп койгонсуң деп мен апама кээде ушинтип айтчу элем да. Мен райсук төрөп койгонсуңар. Мен чоң апам эркелеткенде мен тиги эмем деп эле ар кандай эмелерди айтчу да. Тамаша сөздөр мененчи. Анан ошолорду эстейм да, эстечимин. Мен эң эле райсук ушул окшойм, барбагайым, анан кийин эмнени деп ушундай мындай башкача сөздөр менен эркелетчи да. Мен бир бырбыйган, тырбыйган дегендей мындай кыргызча айтканда. Ушундай сөздөр менен эркелетсе мен аны мен деген эң сулуу эмеси болушум керек деп эле ушинтчү экен да. Анан көрсө адам өзүн өзү кабыл албагандагы бул аябай энергетиканы түшүрөт экен да. Анан өзүн кабыл албаган адамдар бизде аябай көп. Мисалы сөзсүз эле өзүм сулуу эмесмин, же өзүмдүн турпатым жаман, же бутум кыйшык, же көзүм кыйшык дегенден эмес. Жада калса кээ бир адамдар өзүн мындай техникалык жактан да баалабайт экен да. Мисалы байкасаңыздар, сиздерге эгерде кандайдыр бир сүрөттөрдү видео жаза деп мисалы ар кандай тапшырмалар болуп калса, Инстаграмдан SMS курсун окуганда деле мисалы, же болбосо мындай техникалык жактан компьютерди билбейм, момундай эме жазап үйрөнгүлө десе, техникалык жактан аларды билбейм деген адамдар болот да. Бул өзүн өзү баалабагандык да. Мисалы
азыр 21-кылым жашап атабыз, баардыгыбыз тең. 21-кылымда эмес, 20-кылымда эле уже техниканын өнүгүп өскөн убагы болуп калган, акыркы убактарында, А 21-кылымда уже биз баарыбыз тең техниканы же болбосо интернетти, мисалы WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook же болбосо дагы да кошумча баардык бүт ар кандай ушундай мындай техника жагынанбы же болбосо СМИ жагынанбы иши кылып азыр бүгүнкү күндө бүт баардык ар тараптан өнүгүү болуп атат. Ошол өнүгүүдө TikTok'тонбу мисалы баардык ар тараптуу нерсени үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк бар да, бирок көпчүлүк үйрөнгүсү келбейт. Сен жасап берсең билесиң да. Мисалы сиздер азыр ушул жерде отурган апалар да бар, эжелер да бар. Көпчүлүк ушинтип шылтоо кылышат да. Мен жашым келип калбады, мен 70ке чыгып калдым. Ай мен 60тан өтпөдүм, ай мен 50дөн өтүп калгам, ай муну үйрөнгүчү качан мага дей берет. Бирок үйрөнүш эң оңой да. Бул колдон келет. Анан негизи азыр 21-кылым бул өнүгүүнүн кылымы. Тез өнүгүп, дүйнө алмашып турган учур да. Ошондуктан кечээки эреже бүгүн иштебейт. Анан ошону мен билбейм да деп, ай мен аны колуман келбейт деп өзүңүздөрдү баалабай койбостон ошого аракет кылыш керек да, ошону үйрөнүш керек. Бул да сиздин немеңизди, баягы жашоодогу ордуңузду, ордуңуздун баягы төмөн түшүрөт чындыгында. Анан сиз өзүңүздү баалабагандан анан мен эмне аларды кыла албай калбадымбы, ай ошондой кылсам жакшы болбойт беле деп сарсанаа кылып сиздин энергетикаңызды түшүрөт. Же болбосо жана вибрация төмөндөйт да сизде. Анан алкоголь ичимдиктери, спирт ичимдиктери ар кандай бул да адамдарга аябай сезимдерине терс таасирин тийгизет да. Анан туура эмес тамактануу. Биз деген өзгөчө кыргыздар кечинде жатаарда 5 бармакты жейбиз, тойго барабыз, тойдон аябай тоюп алабыз, анан уктогондо аябай бышылдап, кыйналып, тамагыбыз тиги эмне эле көңүлгө мындай ордуна келбейт, мындай оор тамактарды жеп алган үчүн түн ичинде аябай кыйналып уктайбыз. Эртең менен биздин ал-абалыбыз аябай кыйыныраак болот да. Туруш кыйын, тургандан кийин өзүңүз эле чарчап, ошол күнү мындай энергия жок, же болбосо жанагындай кээ бир адамдарга мындай чарчаганыңыз көрүнүп ушинтип турат да. Чынында ошондой баарыбыздын башыбыздан өтүп аткан нерсе бул. Мына ушул абалдагы сиздин ошол энергияңызды, ички дүйнөңүздөгү сезимдериңизди аябай начарлатат. Же болбосо муну карап турганда кээ бирлери мындай шалдырайт, алы жок болот, кылгысы келбейт, көңүлү жок, ушундай абалга келтирет да. Туура эмес тамактануу да. Ошондуктан баардык рационду өзгөрткөнгө аракет кылыш керек. Анан стресс, өзүңүздө стресс, жумуштан кыйналуу же болбосо кандайдыр бир жакындарыңызда бир кандайдыр бир нерсе мамиленин бузулушунан, балким жакындарыңыз эмес кошунаңыздын мамиле бузулушу, ушундай стресс, депрессияга алып келген моменттер дагы адамдын абалын аябай начарлатат да. Анан өткөн ишке өкүнүп, көпчүлүк качанкы бир өтүп кеткен проблемаларды айтып ушинте берет да. Ошол дагы аябай жаман. Анан бирөөгө жагынуу, жакшы көрүнүү деген сыяктуу. Мындан эч качан сиз мындай эме албайсыз да. Жакшы абалга келе албайсыз да. Ошондуктан иштин жүрүшүнө дагы, жашоодо баягы өзүңүздүн ордуңузду жакшытап, күч кубат менен иштеп, элди өзүңүзгө тартканга, же болбосо эл менен мамиленүү жакшы жакка бурганга именно сиздин абалыңыз аябай жардам берет да. Сайыз жөнүндө бир жан уктуңуздар беле? Сайыз эгет, баягы хозяин бир эме, дыйкан сайыз эгет, сайыздын эмесин убагында сугарат, баягы эккенден кийин сайыздер өсүп чыкканда ушунчалык бир сайыз аябай сонун өсөт да.
сонун өзү суу дагы жакшы болот, баягы байытуучу заттарга да баардыгына тең жетиштүү болот, аябай бат чоңое баштайт. Анан мынтип эки жагын карайт экен да, эки жагын караса бир сайыз аш эле өспөй атыптыр да. Анан ал сайызге аябай көлөкө көп боло баштайт да. Анан ошентсе аны мынтип кичине жылат, күн тийсин дейт да. Анан суу келгенде сууну караса ал дагы бир сайызге суу жетпей атканын байкайт да. Суудан мындай ал сайызге жеткидей кылып жылып берет да. Анан кийин дагы караса күн катуу тиет да. Катуу тийгенде аябай кургап кетпес экен деп башка бир сайыз куурап атканын байкайт да. Анан ал сайызге көлөкө кылып коет да. Өзүнүн жалбыракчасы менен көлөкө кылып баягы күндөн сактайт. Анан ушинтип тегерек четине улам бирөөнө жакшылык кыла берет, улам бирөөнө эме кыла берет. Ошентип отуруп анан баягы сайыздерди жыйнай турган убакка келет. Анан ошентип тиге жакшылык кылайын, буга жакшылык кылайын деп отуруп ал аябай четке чыгып калат да, баягы сайыз ошол бойдон чоңойбой калат экен да. Анан ошондо баягы жердеги сайыздерди казылып алынат. Анан аныбыз топуракка калып калат да. Эмнегедир таң калат, караса өзү аябай кичинекей болуп өспөй калган экен да. Көрдүңүздөрбү мындай бирөөгө жакшылык кылайын, бирөөнү эме кылайын деп баягы деп отуруп, мындай жакшы көрүнөйүн, ага деметейин деп эле отуруп өзү өспөй калган да. Ошондуктан ар бириңиздер өзүңүздөрдү биринчи байкап көрүшүбүз керек да. Өзүбүз толуп энергиясы ашып ташып, же болбосо өзүбүз жогорку вибрацияга өткөндө анан биз башкаларга жардам бере алат экенбиз да. Эми жашоо негизи эле жашообуз, биздин жашообуз ошол негизи энергиянын булагынан көз каранды да. Жашообуз энергиянын көз каранды. Энергия же болбосо бизде мындай ошо энергияда ашып ташып отурган убакта бизде эмне вибрациясы аябай көтөрүлөт да. Ошондо иш аябай жакшы жүрөт. Биздин вибрациябыз чоңойгон кайсыл учур болот? Өзүбүз күчтүү болот, көңүлүбүз мындай ачык болот, көтөрүңкү болот. Ошол моментте биз аябай кубанычта болобуз да. Анан кийин иштөө мүмкүнчүлүгүбүз аябай жогору болот. Ал үчүн эмне кылыш керек? Негизи денени да чыңдаган аябай жакшы. Бул сырткы энергия берет адамдарга. Ошондуктан денени чыңдайбыз. Спорт менен машыгабыз. Баардык түрү менен. Чуркаганды дагы эгерде жагып атса чуркап, эгерде сиздер үчүн ар кандай көнүгүүлөрдү кылган жагып атса көнүгүүлөрдү күнүгө баягы кээ бир айтат го, через не могу деп туруп кылгыла депчи. Чынында эгерде башында жалкоолук болот, чындыгында спорт менен заниматься эткенде адамдарга аябай күч, бат келет да, жакшы келет. Чынында өзүңөр кылып көргөнсүңөр, буну сезесиңер, билесиңер. Ошондуктан көпчүлүгүңүздөр ушул спорт менен машыккан такыр унутпаңыздар. Мен бир эжекени көргөм. Бир эжекени дайыма ошол көрүп жүрөм. Ушунчалык жаш кезинен эле ал кезде мен 40-тарда болсом керек. Ушу 50-дөн ашып калган эже, мен пенсияга чыктым, пенсионермин деп ушинтип калды. Анан пенсионер турбайсызбы деп эле аны төргөтүрөбүз, өткөрөбүз. Эки жакка басып биз немелер менен басып келебиз паркка. Бирок ал паркка барбайт. Ой, басканда мен бутум ооруйт, жашым келип калды деп эле анан ушунда отуруп 60ка чыкты. 60тан кийин көп баса албай баштады. Анан 70ке чыгып калдым да. 70ти көздөй кетти. Азыр такыр жакшы баса албайт да. Бул эмнеден? Жалкоолук да. Убагында действительно жалкоо баскысы келбей атып, ошол буттары ошого көнүп калган да. Анан баса албайт. Сүйлөгөнү, кыймылдаганы, баардык ишти эметкенине бүт мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошо кыймылы жок болгон үчүн мындай өзүнчө эле бир башкача форма, дененин формасы башкача өзгөргөн да. Ошондуктан мен сиздерге айтат элем, сөзсүз басып, чуркап, бир аздан болсо да үйрөнүш керек да. Ошондо эми чуркаганда өпкө ачылат го дейт го, дем алуу системасы аябай жакшыраак. Басканда буттардын булчуңдары бекемделип, тыкыз болуп, жана мындай эмелер пайда болот. Булчуңдар, буттагы күч бере турган
эмелердин баары жакшырат. Эгерде сиздер упражнение кылсаңыздар, йога мененби, танцы мененби, же постоянно бир атайын машыгуучу жайларга барасыздарбы, же үйдөн кыласыздарбы, кайсы учур болбосун, ушул нерселер менен заниматься эткен адамдарда сөзсүз түрдө мындай күч болот да, күч болот. Ошондо күч берет баягы ички дүйнөңүздө, сырткы дүйнөңүздөгү аябай жарашыктуу болот. Жашоодо кадимкидей жеңил жүрөсүңөр да. Чынында ошондой чуркаганда да мисалы мактанып коеюн мен да сиздерге. Жана бешиктөөлөр болот го, возрастка карабай эле чуркап коем кээде. Чуркап деле коем, возрасттагы адамдар да чуркашат го. Дайыма биринчи келчүмүн да. Азыр деле ошондой кээде чуркап коем, тааныштарга, жакындарга болгондо чуркап биринчи местени алып, кээде приздерди алып алам. Мен аябай чуркаганды жакшы көрүүчү эмесмин, негизи эле өзүм жакшы көрбөчүмүн. Бирок бир аз деги аракет кылам да. Бирок ошол буттардын кыймылдарынын бекеминен ошондой абалда болот да адам, кайсыл жашта болбосун. Балким мен 60-тан 70-тен өткөндө балким дагы ошондой абалда болотмун, анткени мен ошого аракет кылам да. Сиздер да ошого аракет кылыңыздар. Анан биз эң эле ошо денени чыңдап алган бул спорт менен сөзсүз түрдө машыгуу, кайсы түрү болбосун, сизге кайсынысы жагат. Балким сууда сүзгөн жагат, балким ар кандай жеңил тренировкалардан. Бизде чогуу иштеген өтө сонун эжеке бар, Майрам Зарлыковна. Эң сонун спорттун түрлөрү менен машыгат, чуркайт, өзү 60-ка чыгып калган, бирок ошентсе дагы эң сонун абалда да, постоянно жеңил кыймылы. Ошол адамды көргөндө да мага аябай ушунчалык энергия, кубанычым пайда болот да. Сиздерде да ошондой адамдар болушу мүмкүн. Ошол адамдай аракет кылганга бир максатты коюп алып туруп, анан ошого чуркаш керек да. Ал эже отуруп турган приседание жана андай эмелерди действительно физкультура, спорттун баардык эмелери менен машыгып, көбүнчө үйдөн болсо дагы, өзүнүн убактысы аз болсо дагы ошого сөзсүз түрдө көңүл бөлөт да. Ошондой адамдардан болушубуз керек да. Негизи эле бирок бирөө кызыкканыбыз менен өзүбүз аракет кылмайынча өзүбүз вибрациясыбызды жогору көтөрө албайбыз. Анан эс алууну баардыгыңыздар билесиздер. Эс алууну аябай жакшы көрөбүз баарыбыз тең. Мисалы мен да жакшы көрөм. Анан биринчи эс алуу дегенде эс алуунда түрү бар да. Пассивдүү жана активдүү деп коет. Пассивдүү эс алуу бул мисалы үйдө эле жумуштан келип бир аз диванга жатып эс алып, ато кээбиз бар, бир аз диванга жатабыз деп жөн эле 3-4 саат жатып алабыз да. Бул болбойт. Ал бизди зона комфортко алып келет, же болбосо көнүмүш адатка алып келип коет да. Бирок биз бир аз эс алсак болот ошентипчи. Же болбосо бир кандайдыр бир нерсеге кызыгасыздарбы? Балким сайма саябыздар. Сайма саяганда нервтер эс алат. Же түймө түйгөндөр болушу мүмкүн. Түймө түйүп коюңуз бир 15-20 мүнөт, жарым саат мисалы убакыт бөлүп. Бул дагы аябай эме болот. Мен өзүм дагы ушу түйөм, негизи мурда сайманы жакшы көрчүмүн, азыр болсо түймөнү жакшы көрөм. Кээде кураганды жакшы көрчүмүн. Кураганда мен азыр алыстап калдым да. Мында ушундай бир нерселерди кылганда, аны көргөндө аябай мындай кубаныч пайда болот да. Бир какой-то бир нерсесин бүтүргөндө аябай мындай эмоциям көтөрүлөт да. Вибрациям көтөрүлөт. Анткени ошо өзүңүн кылган ишиңе ыраазы болосуң да. Ал эми бул пассивдүү эс алуу болот да. Же болбосо үйдүн алдындабы кичинекей биз өзүңүздүн садыңыз барбы, мисалы огородуңуздун ичинде жакшынакай бактын, же болбосо дарактын, балким жай болсо мисалы мөмөсүн карап, огородуңузга өзүңүздүн огородуңузду иретин байкап, балким бир нерселерди өстүрүп, жок кышкы убакыт болсо карларды үйүп, бир мындай өзүңүзчө бир кандайдыр эмоцияны көтөрүп, ошолорго аракет кылып, жаан жабатса деле жаанын тамчыларын байкап, мынтип ушундай кылып эс алса деле болот. Булардын баары пассивдүү эс алуу да. Анан активдүү эс алууга эмнелер кирет? Активдүү эс алуу дагы бул биздин эмебизди көтөрөт. Вибрациябызды көтөрөт. Активдүү эс алуу бул деген жаратылышка кыймыл аракет менен эс алуу да.
кыймыл аракет менен, мисалы природага чыгуу же болбосо прогулка, таза абага чыгып прогулка кылуу, парктарда басуу, чуркоо деген сыяктуу, же болбосо сууда сүзүү, балким бассейнге барып, балким үйүңүздөгү бассейнге, балким банядагы бассейнге барасыз, баняга барасыз. Ишигип кандай болсо дагы ушул сыяктуу болгон баягы жаратылыш менен байланыштуу, же болбосо атайын жасалма жерлерге деле, парктарга барып, жана качеляларга, же балким азыр сонун центрлар бар, эс алууга мүмкүнчүлүк бере турган. Ушул сыяктуу өзгөчө эң сонун эс алуу бул тоо суулары менен, же болбосо парктарда, же болбосо дарыя, деңиздерге барып, көлгө барып, мисалы ошол жерде эс алуу бул аябай активдүү. Ушул эс алуулардын баардыгы өзгөчө активдүү эс алууга кирет да. Балким көлдөгү пансионаттарга барып эс алуу, же болбосо тоодогу атайын эс алуучу жайларга барып эс алуу деген сыяктуу. Ушул сууда сүзүү, кайсыл ушул үйдөгү өзүңүздүн курчап турган дүйнөңүздөн тышкары жерлерде эс алуу. Анан эң жакшысы дагы тынч уктоо. Биз деген уктаганды аябай жакшы көргөндөр бар. Мисалы мен деле уктаганды аябай жакшы көрөм. Көп адамдардан да угам, кээде уктаганды аябай жакшы көрөм. Анткени адамдар уктап өзүнүн баягы терс эмелерден арылат да. Уктаганда мээ эс алат, жүрөк эс алат, нервтер эс алат, дене эс алат, көп нерселер унутулат деген сыяктуу. Ошол уктоонун да бирок өзүнүн эрежеси бар. Негизи саат күнүгө кечки 10дон таңкы эң максимальный убактысын айтып коеюн мен, таңкы 6га чейин уктоо. Ага чейин 3 эмес, именно 4, 5, 6да турган туура эле. Анткени адамдын нерви эс алса, адам өзү аябай мындай бодрый, мындай кыймылы тың болуп жүрөт экен да. Нервтер негизи 10дон түнкү саат 2ге чейин эс алат да. Ошол убакта адам өзү уктап эс алып алыш керек. Бул дагы биздин абалыбыздын жогорулашына, же болбосо вибрациянын көтөрүлүшүнө аябай жакшы жардам берет да. Анан суюктукту көбөйтүш керек. Негизи эле дүйнөнүн жашоодо эле, вообще эле биздин дүйнөдө могу жер планетасынын 3/2 бөлүгү суу менен. Баарыңар билесиңер, суу менен. Ошондуктан сиздин жашоо турмушуңузда 3/2 бөлүгүңүз, денеңиздин 3/2 бөлүгү суудан турат да. Бул өзү Алла Тааланын жаратып койгон жаратылыштын өзүнүн кубулушу. Ошондуктан сиздин денеңиз дагы могу дүйнө планетасы, жер планетасынын өзүнүн эле баягы жайланышына жараша сиз да ошондой болуп жаралгансыз да. 3/2 бөлүгүңүз суу. Ошондуктан сууну көбүрөөк ичиш керекпиз да. Биз сууну камсыз кылбайбыз, денебизди көбүбүз ошондон негизи бат картаюу, же болбосо кандайдыр бир стресстер, же болбосо кандын уюп калышынан болот да. Кандын жүгүрүшүнөн, кан бул биздин энергияны дагы аябай күчөтүп туруучу бир дененин бөлүгү да. Ошондуктан дененин бир мүчөсү деген сыяктуу. Ошондуктан сөзсүз түрдө сууну көбүрөөк ичишибиз керек. Биз 3/2 күнүгө 2 литрден кем эмес ичкиле деп айтылат. Көбүңүздөр түшүнүп атам, сууну иче албайм, суу ичпейм, мен сууну ичкенди жаман көрөм дегендер да бар. Бирок ошого көнмүш адатка көндүрүшүңүздөр керек. Эмне үчүн эртең менен турганда суу ичебиз дейбиз. Ошол көнмүш адатка айланыш керек да. Сөзсүз түрдө канды тазалаш үчүн, бөйрөктүн иштешине да жардам бериш үчүн күндүзгү убакта 2 литрден ашыгыраак сууну ичкенге адат кылып алыңыздар. Суюктукту ичебиз, кээ бирлер чындыгында чайды көп ичебиз. Просто суу бул көптөгөн шлактарды айдап кетүүчү касиетке да ээ да. Циркуляцияны жакшыртуучу касиетке да ээ. Бирок дененин өзүнүн түзүлүшү деле суудан тургандыктан бизге ошол суу да керек да. Анан туура тамактанууну тандайбыз. Сөзсүз жанагы клетчатка деп коет, чындыгында жашыл мөмө жемиштерди да көбүрөөк жегенге аракет кылышыбыз керек. Бирок адам өзү эмнени тандайт, эмнени жакшы көрөсүз. Мисалы мен фруктулардын дагы тандап жейм да, кээ бирлерин жегим келбейт. Мисалы алманы көп жей албайм. Көпчүлүк аябай жакшы көрөт алманы. Алма көп болсо дагы мен көп алманы жей албайм. Чындыгында сонун мен балдарым аябай жакшы көрөт алманы. Мен эмнегедир ошол көп жей албайм да. Жесем дагы алманы
четверкадан өткөрүп жана согун соруп жеген жакшы көрөм да. Ошондой убакыттарда мисалы мен абрикосту жакшы көрөм жегенди, мисалы бананды жакшы көрөм дегенде, бананды деле постоянно жей бербейсиң, анткени кээде бир мындай адамдын организми мындай каалабайт да. Анткени бананды кичинекей төрөлгөнүбүздөн жеген эмеспиз деген сыяктуу. Мандаринди деле жакшы көрөм. Фруктылардын аябай көбүн жакшы көрөм, бирок мындай көп жей албайм да. Мен өзүмчө мындай жашыл нерселерди көп жейм. Бадыр огурцыны, мисалы овощлерден, же болбосо жана зелендерди аябай жакшы көрөм. Ушундай нерселерди мындай особенно морковный салатты аябай жакшы көрөм. Же бала күнүңдөн эмнени жесең ошол адамдыга мындай жагымдуу болот деген чын болуш керек. Анткени мага аябай жагат ошол морковный салат, капуста менен жасалган салаттар, ушулар аябай жагат да. Ошондуктан кызылча менен жанагы квашеный капустаны аралаштырып жегенди аябай жакшы көрөм. Ушундай сыяктуу эмне жагып атса сиздерге ошол нерселерди дагы ошол тамактанууга кошуш керек да. Сөзсүз түрдө витаминдүү тамактарды жегенге аракет кылыш керек. Бирок ошондо да өзүңүзгө жаккандарын жей берсеңиз болот да. Таза абада көбүрөөк эс алыш керек. Бактарактар көп жерлерде кадимкидей эс алууну көбөйтүш керек. Тоого чыгуу же болбосо сууга сүзүү, баардыгы эле сууга түшүү деген сыяктуу баардыгы эле жаратылыштын берип койгон кубулуштардын баардыгы сиз үчүн аябай керектүү да. Биздин жашообузга аябай керек. Анан мен сиздерге дагы негизги нерсени айткым келет. Биздин жашообузда билесиздерби, могу эле жашап аткан жашоодо эле жашоодо негизи 4 нерсе негизги болуп эсептелет да. Мисалы аба, суу, мисалы от деп коет го, от анан эме эң керектүү нерселер да. Суу, от, анан жер. 4 бөлүгү ушул. Бул биздин жашообузда керектүү нерселер да. Мисалы биз жерде турабызбы? Жашообуздун баары жерде өтүп атат. Ошол жер, от деген бул ошо негизи эле Алла таалам жаратып берген аябай адамдарга керектүү нерсе экен. Анан суу и шамал, аба. Мисалы ушул 4 нерсе адамды тазалайт экен да, тазалайт. Эмне үчүн жанагы мисалы көп адамдардан укчумун, эми баягы кичинекей кезибизден эле бизди эмне кылат, жанагы кагаздак менен бир эме кылат го, эмне деп койчу эле, киренелейт, же болбосо свеча күйгүзүп коюшат. Оруштарда деле бар, кыргыздарда деле мисалы киренелеп туруп аны өрттөп салат. Анан кээ бирлери монтип ошол арчалап тазалайт адамдарды, мисалы үйлөрдү дегендейчи. Бул оттун ошол эме адамдарда энергетиканы тазалайт деп коет го. Бул кадимкидей сезимдерди пайда кылат. Негизи тазалануу, же болбосо кандайдыр бир мындай негативдүү историялар же болбосо окуялар болуп кеткен убакта отту жагып алып, анан ошол отту карап отуруп адам өзүнүн энергетикасын тазалайт экен да. Ошо территорияда адамдын өзүнүн территориясы болот да. Энергиясы чачырап турган кандайдыр бир расстояние болот да. Ошолордун баарын тең байкасаңыздар, от менен мисалы отту аябай күйгүзүп, мисалы жагып туруп, жагачтарды жагып, балким печкага, балким көчөгө, жана костер сыяктуу ошол күйүп аткан оттун жана чачырап күйүп аткан убагын карасаңыздар, адамды аябай мындай успокаивать этет да. Кадимкидей мындай тынчтандырат, мээни эс алат. Ошону карап атып эс алсаңыз болот да. Бул оттун илеби өзү эле тазалайт экен да. Биз ошону кызыгып, чоктун күйүп атканын кып-кызыл болуп, даже айылда деле, шаарда турсаңыз деле, коноктошсоңуз деле сөзсүз от жагып бирдеңке бышырат го. Ошол бышырып аткан оттун деле эмелерин карап ушундай, или өзүңүз деле ушундай костер сыяктуу кылып жагып туруп деле, бир нерселерди өттөп салып деле карасаңыз, кагазды деле күйгүзүп, ошондо адам тазаланат экен да, энергиясы көтөрүлөт экен. Анан суу менен кантип тазалайт? Мисалы бассейндерге барып сууга түшүп, же болбосо ваннага түшүп алып жатып,
туз салып алып жатыш керек. Анткени туз терс энергетиканы тартып алат дейт го. Ошол сыяктуу булар техникалар да эми ар кандай тазалануу болот экен да, адамдарда баягы аурасы тешилип калат деп коет кыргыздарда. Бирок негизи эле адамга мындай толтура мындай энергия, терс энергетика толуп калат. Мисалы бирөөнү жаман көрөт, бирөөдөн таарынган сөз угат, бир какой-то бир тааныштар болот, ошондон эс алуу үчүн же болбосо ошондон тазалануу үчүн ушундай нерселерди суу менен тазаланса болот. Душка түшүш керек, душка коюнуп, күнүгө көп эли менен аралашкандан кийин суудан коюп деметсе, адамдын денеси жеңилдейт, кадимкидей мындай энергия көтөрүлөт да. Же болбосо ваннага түшүп, же бассейнге түшүп, же ар кандай сууларга, же сууну жөн эле баняңыз болсо кирип туруп куюнуп алсаңыз да болот. Бир эже бар болчу, күнүгө эртең менен туруп эле 6-да муздак суу куюнуп алып келчү да. Анан кышы менен жиң албаш жүрчү. Мен аябай таң калчумун. Эже кантип башыңыз оорубайт? Эртең менен тем более сууга түшүп суу куюнуп келсеңиз, мен суу куймайынча мындай бодрый боло албайм, мындай тың боло албайм дейчи да. Мен энергиям аябай жакшы оңолуш үчүн мен дайыма ушундай кылам депчи. Бул да мындай чымыр неме болот го, кадимкидей адамды мындай кубаттуу кылат да, кубаттуу кылат. Мына ошонун баардыгы тең биз үчүн аябай керектүү нерсе да. Бул экинчиден, анан үчүнчүдөн жана шамал, аба деген бул кандай таасир тийгизет дегенде, мындай шаардын ортосунда жүрө берсеңиз үйдө, эгерде терезеден ачып, таза аба киргизбесеңиз, үйүңүздү бир маал проветривать этпесеңиз, чындыгында үйдүн аурасы аябай оор болуп калат да, оор. Анткени кислород азаят. Элестетиңиз, кислороддун баарын өзүңүздөр дем алып жок кылып койгонсуздар да. Бул да оор абалга чарчаңкы, чалыңкы болуп сезиле бересиз да. Ошондуктан терезелерди ачып проветривать этип койсо, адамдардын көңүл көтөрүлөт, ачылат. Анан ошол аба менен дем алгандын дагы бир жакшы жери, мисалы кээ бирлери мындай ошо тазаланууну ушул шамал менен да кылат экен да. Мисалы тоого чыкканда эмне болот? Эки колуңуз өзүнөн өзү көтөрүлүп калат го. Ошол анан мондай шамал болгондо сезсеңиз, ошол шамалды сезсеңиз, сиздеги терс энергетиканы учуруп алып кетет экен да. Анан көпчүлүгүңүздөр айтышыңыздар мүмкүн, мен шаарда жашайм да, шаарда каяктагы шамал, шаардын ичинде жел деле болбойт деген деши деле мүмкүн. Даже мен ушуну эмеден уккам, окугам. Шамал эмес, эме вентилятор менен деле тазаланса болот экен. Вентилятор баягы искусственный шамал кылат го. Ошол жел менен, вентилятордун шамалы менен колду жайып алып, ошол экенин баягы эмесин шамал жүрүп аткандай сезсеңиз болот да. Бул дагы адамдагы терс энергетиканы тазалайт. Анан жер, мисалы жер менен кантип, жер кандай кантип эме кылат, бул жердин бизге кандай тиешеси бар дешиңиз мүмкүн. Жер үйдө жашагандар байкасаңыздар болот. Жер үйдө жерге жатсаңыздар, жерге полго эми пол муздак дешиңиздер мүмкүн, муздак деле эмес, кандай төшөк салып жатсаңыз деле болот. Же килемдин үстүнө жатасызбы, ошол жерге жатсаңыз, бир топко чейин бир 15-20 мүнөт жатсаңыз, кадимкидей жер тартып алат дейт да, адамдагы терс энергетика турганда кадимкидей жеңилдеп калат. Или көчөдө эң жакшысы парктардабы, же жанагы шаарда жашаган болсоңуздар, огородуңуздагы кичинекей жер болсо, ошол жерге жатсаңыз болот да. Кандайдыр бир нерсени салып алып жерге жатса болот. Адамдагы аябай көп нерсени ушул жер аркылуу таралат да. Анан эң сонунду буга деле баарыңыздар бара бербейсиздер, бирок грязовый ванна деп коет го, лай менен, баткак менен. Көлгө жайында эс алган барганыңыздарда көлдөгү кара баткакта шыбап алып жатсаңыздар болот. Или жанагындай атайын эс алуучу оздоровительный комплекс деп коебуз го. Чындыгында эс алуучу атайын ошондой комплекстер бар. Грязный ванна деген, ошо грязолечение деген сыяктуу. Ошону шыбанып алсаңыз да, бул да аябай баткактар. Ошол баткактар денедеги бүт терс энергетиканы тазалап берет да бизде. Анан мен айтат элем да, эгерде ушинтип күнүгө үстүңүздөн иштеп, өзүңүздү аябай мындай жогорку вибрацияда алып жүрө турган болсоңуз, адамдар сиздерге өздөрү тартылат экен да.
өздөрү тартылат. Кайсыл жумушта иштебесеңиз сиздин өңүңүз мындай тынук, анан кубаныч эмеп турат да, жайылып эки жагыңызга ошо кубаныч таратасыз да. Каалаган максатка жетсе болот. Эгерде адам ошондой вибрацияда болсо да, ошол вибрацияда болуш үчүн сиздер ошол абалды кармап турганга аракет кылышыңыздар керек да. Көп эле ушундай, көп эле мындай сезе бербейт, байкай бербейт, бирок адам өзүнүн абалын өзү жакшы жакка бура алат экен да. Өзүнүн жашоосун өзү оңдой алат экен. Ошондуктан аны эч ким, башка бирөө эч качан оңдой албайт. Дайыма жогорку вибрацияда болуу бул адамдын ийгиликке жетишине, көздөгөн максатына жетишине жардам берет да. Анан мен бир тапшырма айтат элем, ошону кылып көрүңүздөр. Кылып көрүңүздөр. Бул дагы баягы курчап турган дүйнөнүн таасиринен уже эмне кылыштын жолунда таап алсаңыздар болот. Ал үчүн досторуңуздарды, туугандарыңыздарды, үй бүлө мүчөлөрүн, же болбосо жакын туугандарыбызды тизмелеп баарын жазып чыгабыз. Бат-баттан сүйлөшүп күнүгө общаться этип турган туугандарыбызды, жакындарыбызды, кошуналарыбызды, күнүгө бизге мындай аябай таасирин тийгизген адамдардын баарын тең жазып тизмелеп алабыз дагы. Анан ошонун ичинен тандайбыз. Ким сизге жакшы энергия берет, жакшы мындай көтөрүңкү, сиздин вибрацияңыз ошол адам менен сүйлөшкөндө, баарлашканда көтөрүлөт. Ошону аныктап алыш үчүн да. Анан ошол ким менен сүйлөшкөндө сиздин вибрацияңыз же болбосо сиздин абалыңыз төмөн түшүп кетет. Ошону байкайбыз дагы, иреттеп алабыз да. 0-дон 10-го чейин шкала түзүп, мындай шкаланы чийебиз дагы. 0-дон 10-го чейин бөлүктөрдү кылабыз да. Бул мисалы 5 шкала боюнча 5ке татыктуу, кээде жинме тийип жиберет да. Же болбосо мага аябай терс таасирин тийгизип коет бул. Кээде болсо ушунчалык көтөрүлүп кетет 10-го депчи, мисалы аябай жакшы меме берет деп. Бирок жакшы мындай энергиянын көтөрүлүшүнө багыт бере турган адам деп ошону баалайбыз да, баалайбыз. Баалап анан кийин кайсы жерде 10 балл болсо, ошол жогорку энергия берген адам экенин түшүнөбүз. Анан кийин ошол терс энергия берип аткандардыкы -10-го чейин кылып койсоңуз болот. Анан терс энергия берген жакыныбызбы, тууганыбызбы, же болбосо досубузбу, кимибиз болсо дагы ошондон алыс болобуз да. Алыс болгонго аракет кылабыз. Эми конечно жолугушуу убактар болот, көрүшүү убактар болот, бирок ошондо дагы эгерде сизге жашооңузда үстүңүздөн иштеп баштаганда ушундай нерселер сиздерге терс таасирин тийгизе турган болсо, мына ошол нерселерден алыстатканга аракет кылабыз да. Баардык нерсени өзүбүз жеңебиз. Өзүбүз баардыгына эмебиз да. Аткаруучу дагы, кылуучу дагы, бүт баарын жасоочу да өзүбүзбүз да. Ошондуктан сиздер өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштегенди күчөтүңүздөр да. Анан мен сиздерге бир окуяны айтып берейин. Бир предприниматель да. Ушундай бир чоң ишкер болот. Аябай сонун иштеп, ушунчалык жиши жүрө баштаганда ошол ишкердин бир кредит алат да. Кредит алса, ал кредиттен бир аткара турган иши аткарылбай калат. Анткени өзүнө ишене албайт да. Ишене албай, болбойбу кредитти кантип төлөп калам деп сарсана болуп атып, өзүнүн баягы вибрациясын төмөн түшүрүп алгандыктан анын андан аркы кеткен иши да аябай начарлай берет. Күндө начарлап отуруп, аябай карызга батып кетет да. Анан кредиторлорду чала баштайт, баягы иш алып бараткан ишкерлер менен кошо баягы неме түзгөн да, контракт түзгөн адамдар да чала баштайт. Биздин акчабызды кандай кыласың, качандан баштап төлөп баштайсың деп улам бирөө чала баштайт. Ошондо аябай эмне кыларын билбейт да, ушунчалык ыза болуп баягы жумуштан чыгып турган паркка барып отурат экен да. Паркта эс алып отурса, эмне кыларын билбей, аябай переживание менен отурса, бир абышка чуркап чыгат экен да. Чуркап чыгып эле, келип эле, эмне көңүлүң суз, эмне мынтип башыңды ийип отурасың десе,
мен ушундай аябай карыз болуп калдым, ушунчалык кыйналып атам, азыр мага аябай акча керек, эми ал акчанын баарынан азыр мен кантип кредиторлордон кутулам, кантип бул жумушумдан неме кылам, билбейм эмне кылам, бул ишти токтотушум керек окшойт деп ушинтип айтат да. Анан ошенткенде ал чал ашка чөнтөгүнөн эме алып чыгат экен да, чековая книжка алып чыгып туруп, анан кийин 50 000 доллар деп чек жазып берет дагы. Анан чектин аягына өзүнүн атын жазат да, Рокфеллер депчи, Рокфеллер деп жазып туруп кол коет. Анан чекти айырып туруп анан колуна карматат да, карматып анан тигил мынтип караса эле Рокфеллер экен да, кол коюп чегин бергенинчи. 50 000 доллар дегенде аябай сүйүнүп кетет да. Ай, бул менин жок дегенде кредитим жабат экен дейт да. Анан кийин коям да, барайын деп мынтип анан ага рахмат айтайын десе эле тиги киши айтат да, сен ушуну алып барасың дагы өзүңдүн бизнесиңди андан ары улантасың. 1 жылдан кийин ушул жерден экөөбүз жолугушабыз, ошого даяр бол дейт да. Даяр бол десе анан рахматын айтып, ошонткиче эле ал чал кандай пайда болгон болсо ошондой жок болуп кетет да. Эми байкабай да калат кантип чуркап каяка кирип кеткенинчи. Анан ошону баягы колундагы кредит эмени чекти алат дагы, анан эмне кыларын билбей калат да. Анан алып аны чөнтөккө салат дагы, сүйүнгөн бойдон баягы жумушуна кайра барат экен да. Барып жумушуну андан ары улантып баштайт. Анан бирок жумушуну алып барып туруп чекти сейфке салып коет. Буну пока колдонбой турайын, мен аябай такыр болбой калганда колдоноюн деп. Анан бүгүн ушул жума иштейин жакшылап деп болгон күчүн салып, баягы кубанып, Рокфеллер деген бул белгилүү миллиардер болот да, аябай белгилүү миллиардер. Мен ушунчалык күчтүү миллиардердин колунан алдым, күчтүү предпринимательдин, ишкердин колунан алдым. Менин буюрса ишим аябай жакшы жүрөт деген, мындай ушунчалык энергетика менен, күч менен ал баштайт да жумушун. Ошентип күнүгө эмне болсо да менин запаста 50 000 долларым бар. Мага 1 жыл убакыт берилди, ошол жетишип ушунун баарын тең ийгиликти кайра ордуна келтиришим керек. Ошентип иштеген сайын анын иши аябай илгерилеп, ийгиликтүү боло баштайт да. Ошентип сүйүнүп 1 жылда өтүп кетет. Караса аябай мындай белгилүү ишкер болот, бүт кредиторлордон кутулат, баарын тең работник иштеген жумушчулардын баарын айлыктарын баарын өз убагында төлөп берет. Бизнес аябай өнүгүп өсүп, бир эле бизнес эмес, бир нече бизнестерди бир моментте өстүрүп чыгат да. Анан баягы 1 жыл өткөндө эстеп баягы сейфтин ачат. Ачса өзүнүн баягы чал берген немеси бар, ошону кайра возврат берейин дейт да. Анан алып баягы паркка кайра келип күтүп отурат. Эки жакта караса баягы эмне болду экен, ал каякта болду экен, келет болду экен деп отуруп күтүп отурат да чек менен. Анан чуркап келет экен дагы баягы киши. Келгенде анан айтат экен да, эмне болду, кандайсың, жумуштарың кандай деп ушинтип сурайт да. Сураганда ушунчалык баягы энергиясы ашып ташып, ушундай сонун сүйүнүчтө жакшы жаңы эле жооп берейин дегичекти эле аркасынан медсестра чуркап келет да. Медсестра чуркап келип, бул байке сизди алдадыбы, эмне деди десе, мага чек жазып берген, ушинтип элдин баарын алдап атат деп аркасынан ал абышка ошол кайра качкан бойдон кетет. Анткени ал больницада леченияда жаткан жөнөкөй эле адам экен. Ал болсо ушинтип мен Рокфеллермин деп ар кимге чек жазып берип ушинтип алдайт дейт да. Анан ошондо таң калып, бул фальшивый чек экенин ошондо билет да. Анан көрсө адамдардын өзүндө экен да. Биз өзүбүз ошого даяр болуш үчүн өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп ошого аракет кылышыбыз керек экен. Биз эч качан башка бирөөдөн күтпөшүбүз керек экен да. Чындыгында ошондой. Эгерде сиздер ийгиликтүү адам болом десеңиздер, коюлган максаттарыңыздарга жетем деп аракет кылган болсоңуздар, анда сиздер сөзсүз түрдө ошол ишеничти,
ошол өзүңүздүн ийгилигиңизге жетиш үчүн сиз өзүңүздүн үстүңүздөн иштешиңиз керек да. Ар бир иштеген адам, ушундай ийгиликтүү адамдан жогорку энергетика чачырап турат да. Жогорку сезимдер болот. Ошондуктан сиз өзүңүздү күнүгө мен колумдан келет, мен баардыгын кыла алам, мен жаратуучумун, мен бүт баарына ийгиликтүүмүн деп аффирмациялар жазып алып күнүгө кайталаңыз, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз. Мен сизге ишенем, сиз чындыгында баардык ийгиликтүү болууга татыктуусуз. Баарыңыздардын көңүл бурганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Саламатта калыңыздар.